13 жашар кызды зордуктады деген маалыматты угуп, зөөкөр адамдар жер жүзүндө жашап жатканына нааразы болдум. Аларга өлүм жазасын беришибиз керек. Балдарыбыздын балалык күнү кайда калды? 13 жашар кыз эмес, 40ка чыккан биз коркуп калдык. Сиз юристсиз, сиздин оюңузду уккубуз келет. Бир эле бул кыз эмес, интернетте күндөн күн алыс мындай маалыматтар тарап жатат. Тыюу канткенде сала алабыз. Албетте бул өкүнүчтүү көрүнүш. Бул жерде тилекке каршы Кыргызстанда өлүм жазасы көрсөтүлгөн эмес. Биздин мамлекетте өлүм жазасы жок. Бирок эң оор кылмыш жасагандарга, мына сиз айтып жаткан жашы жете элек 13 жаштагы кызды зордуктогон зөөкөрлөргө карата аларга мындай өмүр бою эркиндигинен ажыратуу жазасы көрсөтүлгөн. Демек, мындай жазаны жасаган адам өмүр бою эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн толук. Албетте буну сот далилдейт, сот өкүм чыгарат. Анткени баягы сот өкүм чыгарбай туруп, бир кылмыш кылган адамды буну күнөөлүү деп айтыш кыйын. Эми бул мыйзамдын тартиби ошондой, анткени күнөөсүздүк кунары деген бар. Эч ким мыйзамдуу күчүнө кирген өкүм, соттун өкүмү болмоюнча ал күнөөлүү деп эсептелинбейт. Бирок соттун өкүмү сот күнөөлүү деп тапкан учурда дагы эң оор жаза бул өмүр бою эркиндигинен ажыратуу болуп саналат.